Өлкөбүздүн түштүгүндө Айталы, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жазгы талаачылык иштери башталып, алгачкы сокко салуу иштери кызуу жүрүүдө десек жаңылышпайбыз. Ал эми өзүңүздөр көргөн кышык атал нарын жергесинде март айын ортолоп калса дагы талааларыбыздын үстүн ак кар басып, жада калса кышкы оюндарыбыздын аягы үзүлө элек. Жетіп баққанда сөзсіз арқардан біреу жерге келсе жол берішіңер керек. Жол бергенде қанша лыжаның жолы да ма? Лыжа тебүүнүн туура ыкмасын көрсөтүп жаткан дене тарбия мугалими Тургунбек Кибереков бүгүнкү мелдешке Ой Тырскен орто мектебинин 4 окуучусун даярдап келген. Айтымында мектепте жарытылуу спорттук шаймандар деле жок. Бирок аларга карабастан ар жылы өтүп келген спорттук оюндун катышуучуларынын катарында болууга умтулушат. Тургунбек Киберековдун өзүнүн тажрыйбасына таянып, окуучуларга лыжа тебүүнүн негиздерин үйрөтүп, аларды мелдештерге даярдайт. Бирок көйгөйлөргө да карабастан спортко болгон кызыгууну сактап, күчтүү командаларды даярдоодо. Бизде ачык айында ошол жерде именно кар жок. Анан ошого карабай биз эки кызыбызды жана эки эркек балабызды алып келдик. Катыштырабыз. Ошол лыжа жагы кичине жок болуп атат. Эгер лыжа алып берсе, чынын айтайын, мен өзүм лыжникмин, лыжниктерди чыгармакмын. Жоктон бар калган мугалимдердин катарында Боогачы орто мектебинин дене тарбия мугалими Урмат Таалайбек уулу дагы бар. Ал өзү тарбиялап келе жаткан окуучуларынын ийгилигине эмес, алардын катышуусу чоң мааниге ээ экенин билдирет. Анын айтымында спорттук мелдештерге катышуу бул жаштар үчүн өтө чоң маанилүү окуя анткени ал аларга аракеттенүүнү, командалык духту жана ишенимди арттырат. Бизде ошо кышкы оюндарына инвентарлардын ушундай эскилигине карабастан ушундай мелдештерге келип катышып жүрөбүз. Кудай буйрса эми бүгүн ийгилик жаралат деп үмүт кылып турабыз. Анан мынакей өзүңүздөр көргөндөй эски инвентарларды биздин постоянно пайдаланган мондай шпагатчик менен байлайбыз, тамак менен ороп коебуз. Ошого карабай аракеттенип жүрөбүз эми. Аракет кылсаң берекесин берет да. Лыжа спорттун кеңири жайылтуу. Атбашы районунун курама командасын түзүү максатын көздөгөн лыжа жарышына аймактын ар кайсы мектептеринен 70ке чукул окуучулар катышты. Уюштуруучулар кандай гана кыйынчылыктар болбосун, ага карабастан мындай турнирлерди байма-бай өткөрүп туруу спорттук дараметти көрсөтпөстөн дүйнөлүк чемпионаттарда өлкө намысын татыктуу коргой алган болочок спортчуларды аныктоого жардам берет дешет. Башка спортторго караганда бул эң таз абада, кардын үстүндө эч кандай чаң жок, тер жок. Ушул жерде гана биринин мурун бири бусада чаппайт, только лыжа теп гана жарышат. Былтыркыга караганда эң сонун нерселер болду. Кудай буйрса былтыр бир 30-40 баланын негизинде болчу, быйыл уже 70тен ашып 80ге чукулдап таяп барып келип атат. Бул лыжа спортунун биздин Атбаш районунда жайылып бараткан негизи. Мектеп окуучулары катышкан иш-чарада жергиликтүү милиция кызматкерлери тартипке тыкыр көзү салышты. Алар катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыздашты. Атбаш районунун ички иштер бөлүмү тарабынан атайын бөлүнүп келгенбиз. Башка айында айылдык милиция бөлүмчөсүнөн 5 кызматкер, Атбаш районунун ички иштер бөлүмүнөн 2 кызматкер атайын ушул иш-чарага бөлүнүп, ушакта коомдук коопсуздукту камсыз кылууга атайын бөлүнүп келгенбиз. Азыркы учурда эч кандай мыйзам бузуучулук, укук бузуулар катталган жок. Мелдештин жыйынтыгы менен жеңүүчүлөр аныкталып, байгелүү орунга ээ болгондорго сыйлыктар тапшырылды жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кийинки жылда өтө турган мелдеште ар бир мектепти керектүү жабдыктар менен жабдуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берүүнү убадалашты. Нургүл Курманалиева, Бексултан Жолдошбеков, Атбаш району, Нарын жаңылыктары.